Салам достор, кандайсыңар? Силер менен Мирлан. Бүгүн 1 май. Эртең менен турсам эле пейменттерди мен баш айлантмай болду. Силерде да ошондой болбойбу? Кечээ 30-сунда телефонго автоматически баланстан чече тургандай кылып койгон, бирок меники баланстан чечилбей калыптыр да. Машиненикин төлөш керек, квартираныкын төлөш керек, кредиткаларды жабыш керек. Ошондуктан туугандар, ушундай болбош үчүн ар бир төлөнө турган нерселерге будь то банковский картаны жабыш керек, жанакындай машиненикин төлөш керек, же болбосо телефондукун төлөш керек. Ушул сыяктуу нерселер, булар силердин убагында төлөбөгөндүгү кредитный историяга влиять этет. Эмне үчүн меники автоплатеж иштебей калды? Азыр кирип тастыктап, далилдеп, разбираться этип чыгайлы. Остановкадан бир айылгызчу салып, элдин тынчсызланган үчүн полиция чыгып кетишти. Экинчиси подмога келди го. Достор, биз Verizon'га кирип чыктык. Платеж 30-сунда сыймас этсин деп айтсам, жок, сеники 12 майда турат, все нормально. 12-синде өзү эле автоматически чечилет, коркпой эле кой деп далга чаап кетиришти. Эми айтор, анан биз да жөн кетпейли деп машиненин эмеси бар, баягы эмне деп коет, микрофону деп коебу иши кылса. Но клиент менен кетип баратканда сүйлөшө албайт экенсиң да, ошон үчүн AirPods алдык. $250 турат өзүчү, бирок мага $200 беришти да. Билбейм, программа өзү мага Verizon скидка кылып берди. Кээде ушундай болуп турат окшойт. Наушник тагып алып, балдар айтышты ушундай именно вакуумный жакшы депчи. Көрөбүз го. Акыры бир кулагыңа салып коюп, биягыңа салып коюп, кээде баягы зеригесиң таксидечи. За рулем кетип баратып, эч ким менен сүйлөшө албайсың, бирөө чалса жооп бере албайсың. Анан кээде карап туруп, клиентке карап иш кыла бересиң да. Аштык буюрса. Бисмилля. Опа. Давайте колдонойлу биз.